Ош облустук онкология борбору бүтүндөй түштүк аймагын тейлеген жалгыз мекеме. Бул жерде химия терапиясы жана хирургиялык операциялар жасалганы менен дарылоонун эң негизги баскычы болгон нур жабдуусу жок. Муктаждыктан улам бейтаптар Бишкек шаарындагы жалгыз аппаратка апталап, айлап кезекке туруп дарыланууга аргасыз болуп жатышыптыр. Лучевой терапия деген отделение жаткызып, кабыл албай койгон биринчи үйүңө барып келип аласың. Үкөл жок, жөнү күйгүзөт экен дегенде мен ондо кыйналып калам, мен күнүгө бирөө алып келиш керек деп, ошо лучевой терапия дегенге жатканымда саатына жазып коет, саатында барып алып келип атканбыз. Өчүрт менен да. Ошко неме болсо жакшы эле. Ошко алып келгенинче. Азыр эми Бишкекке жазып Бишкекке барам эми. Ал жакта дагы жатакана болуш керек, көрүнүк керек. Ошто болгондо жакшы эле. Урагерчилик болбойт эле. Азыр айрыкча мына 60-70тен өткөн карыган чалдар, карыган кемпирлер ооруп атат. Шуларды узак жолго апарыш кыйын экен. Ошко ачып койсо жакшы эле да. Мен мына азыр атамы алып келдим. 4 күндөн бери ошо жака бар, буяка бар, буяка түш болуп жүрөмүн. Ош шаарына албатта нур терапия керек. Нур терапияны көрөдүгөн докторлор тоже керек да бергечи. Чүнки каражат маселеси көп кетет. Аталган ооруканага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан жылына 2000ден ашуун бейтап кайрылат. Алардын 80% нур терапиясын алуу үчүн борбордогу улуттук онкология борборуна жөнөтүлөт. Бирок ал жактагы жалгыз жабдыктын кубаттуулугу өлкө боюнча агылып келген миңдеген бейтаптарды тейлөөгө жетишпейт. Биринен акчасы бар, акчасы жогу бар. Бишкекке барып келишти эле 4-5 миң сом жол киренин өзүнө эле кетет. Андан сырткары тамак жеп, ал жакта жатышып. Азыркы учурда эң бир көйгөйлүү маселелердин бири ошол болуп атат да. Оштогу онкологиялык ооруканага буга чейин инвестиция тартуу каралганы менен долбоор аягына чыга элек. Адистер эгер Ошто заманбап нур терапиясы ишке кирсе, улуттук борбордогу кезек 2 эсеге азаймак дешет. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, Мизрап менен мамлекет менен барып эме атат. Кандай кылып эгер ошол оборудованияны австрийский компания коюп берсе, биз кандай чечим? Эми азыр пока ошол долбоорду биринчиден бекитилиш керек. Да, бул аппарат бизге керек. Да, биз ошол эменде кредитованияны мамлекет көтөрүп бере алат деп туруп чечишибиз керек. Чечим чыккандан кийин аны биз гана аракет кылабыз. Эмени бункерди куруп, кайсы жерде ким коруп берет, кандай коруп берет ошондон. Онкологиялык оорулардын саны кескин өсүп, дарттын түрү жашарып баратканы айтылды. Оорунун мындай тез жайылышына карабай, нур терапиясынын жоктугу кырдаалды ан сайын татаалдаштырууда. Бул ыкма ракты дарылоонун эң натыйжалуу жолу катары каралып, шишиктин өсүшүн токтотот. 2023 жылдан баштап бир жана химтерапиясын кошумча айта кетсем, кээ бир препараттар бар, 100 миң сомдук дарылар бар. Ошол азыр мамлекет тарабынан бекер берилип атат. Бул дагы бейтаптарга чоң жардам болду. Ал арада маселе парламентте да көтөрүлүп, муктаждыкты жоюу талабы коюлду. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Жалал-Абадтан келген оорулар жата турган жерлери жок, автовокзалга, аэропортко барып жатып келип дарыланып атышат. Мен сизден сурана турган нерсе, Ош шаарына онкологиялык жакшы заманбап оборудованияларды коюшубуз зарыл. Учурда түштүк аймагы боюнча 15 миң адам, ал эми өлкө боюнча 33 миңдей адам онкологиялык оорулардан жабыркап, каттоодо турат. 2025-жылы рак илдетине чалдыккан 6600дөй жаңы учур аныкталган. Алмагүл Эрке Байгызы, Залкар Токтосунұлы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.